А бизде 70.000 таксисттер бар Бишкекте. Лицензиялар ала албай калса, биз ошол мөөнөттү жылдырып алсак, анда такси услуга өтө кымбаттайт. Бир топ эле жумушсуздук болот да. Аз келгенсип мейли аларды жабышты. Кээ авто мектептерди таптакыр эле жабып, мүлктөрдү бербей жатышат да. Кесиптештер, урматтуу төрага, бүгүн күн тартибиндеги ар кандайды алып салсак деген сунуш бар. Добушка коюп койсоңуз, себеби биз өткөндө 3 саат бою кенен талкуулаганбыз. Эмки жумага жылдырсак деген сунушта. Анан экинчиден мен ошол учурдан пайдаланып, мынагу социалдык өнүктүрүү министрлигине ыраазычылык билдиремин. Райондордогу социалдык өнүктүрүү бөлүмдөрү бүгүнкү күнү ошол 1 январь 26 жылдан баштап иштеп жаткан пособия боюнча, пособия чегерүү боюнча жаңы мыйзам боюнча назначение иши жүрүп атат. Бир райондо ошол элдин документин кабыл алууга 5-6 эле адис бар ал жерде, жетишпей атат. Бирок кандай болгон күндө дагы элди жакшы тейлеп, уюштуруу иши мыкты. Ошончо мен Лейлек районундагы социалдык өнүктүрүү бөлүмүнүн ошол адистеринин баарына ыраазычылык билдиремин. Себеби өткөндө кичине, анан экинчиден жалпы Кыргызстан боюнча тоолуу аймактардагы ушул социалдык өнүктүрүү бөлүмдөрүнүн жетекчилерине, адистерине ыраазычылык билдирем. Жаңы мыйзам долбоору боюнча, назначение боюнча абдан оор жумуш кетип атат. Жаңы назначение болуп, мына Лейлек районунда 1,5 миң кишини 12 январдан бери документтерин кабыл алып, пособияны чегерди. 1,5 миң рекорд экен Лейлек району. Мен ошон үчүн өзгөчө басым жасап атамын. Бул менин мыйзамым ишке ашырууда ушул бардыгы абдан адискөйлүгүн көрсөтүп атат. Ошон үчүн мен анча-мынча бизден кемчилик кетсе кечирим сураймын. Мен ыраазычылык билдирем ошолорго. Ыраазныйды ушул добушка коюп койсоңуз, бүгүнкү күн тартибинен алып салсак. Рахмат. Рахмат. Биринчи микрофон. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага, мен дагы кошулам ар кандай маселени алып салууга. Бирок ошол эле кезде урматтуу төрага, транспорт комитетине бир топ эле мындай алар күн тартибинде карап берсе, комитетте талкууласак, себеби бул коомчулукта өтө чоң маселе болуп атат да. Биринчи маселе бул таксисттердин лицензиясы. Мына 3 күн ичинде ошол мөөнөтү бүтөт. Чилекке каршы азыр эле 7,5 миң лицензия берилди. А бизде 70 миң таксисттер бар Бишкекте. Лицензиялар ала албай калса, биз ошол мөөнөттү жылдырып алсак, анда такси услуга өтө кымбаттайт. Бир топ эле жумушсуздук болот да. Бул бир маселе, ошону комитет караса. Экинчи маселе ошол эле авто мектептер боюнча бир топ эле кайрылуулар келип атат да. Аз келгенсип мейли аларды жабышты. Кээ авто мектептерди таптакыр эле жабып, мүлктөрдү бербей жатышат да. Мына ошол эле Досав деген 12 микрорайонду полностью жаптырды, а ошол имараттын ичинде башка ишкерлер бар. Швейниктер бар, бербейбиз дейт. Туура эмес дейм. Үчүнчү маселе, мына ошол эле айдоочу күбөлүк. Биз уже канча нече жолу бул жерде айтып атабыз, бирок укпай жатышат да. Онай өтө көп, убакты кетирет, каражатты кетирет. Даже тияка бияка ошол авто мектепке барган үчүн бир топ эле каражат кетет. Ошол маселени комитет карап чыксын да. Давайте ошол эми өзүбүз эле бул маселени көтөрөлү. Төртүнчү маселе бул Россиялык номер менен автоунаалар. Эми буну дагы бирдеме кылыш керек да. Мына уже канча ай штраф стоянкада жатат да. Карабасак болбойт, бирдеме кылыш керек да. Же мунапыс кылайлы, же бирдеме кылыш керек да. Же башка жолдорду көрсөтүп берели. Себеби жарандар дагы кыйналып жүрүшөт да ошол аркылуу. Мына карабайсыңар, 4 маселе бул экономикага дагы керек болсо тийиштүү. Сурандычы урматтуу, ошол 4 маселени комитет карап берсе. Рахмат. Рахмат. Биринчи микрофон. Рахмат, урматтуу төрага. Урматтуу депутаттар, эми бардыгыбыз эрте келип ушул күн тартибиндеги жазылган ар кандай маселеге сүйлөйбүз, элдин көйгөй маселесин айтабызды, бардыгыбыз келип, эрте келип жазылып, күн тартибиндеги чыккан да, проект чыккан, ошону карап келип отурабыз. Анан мен ойлойм, эми жогорудагы депутаттардын сунушун албетте менден биринчи келип түшүп калды, добушка коебуз. Бирок эки депутат тең
ушул процедурный маселени айтып отуруп, бирок өздөрүнүн оюндагы ар кандай маселедеги маселени айтып коюшту да. А бул кандай болуп калат анда? Анда ар ким өз ушинтип ортого чыгып айта алат. Ошондуктан урматтуу депутаттар, баардыгыбыз мен ойлоймун ушул ар кандай маселеге келип жазылып, элдин талабын айталы деп турабыз. Ошондуктан азыр эми добушка коет урматтуу төрага. Мен ойлоймун ар кандай маселени калтырып саат 12ге чейин ушу элдин суроо талаптарын элге жолуп келип атабыз, айтып калалы деген эле ойдо да. Ошону айтып коеюн дегем. Рахмат. Рахмат. Үчүнчү микрофон.